Мына эгерде биздин төрагабыз же мен эртең мыйзам күчүнө киргенде фамилия аты жөнүндө жаңылча жазылып калсак, мурунку документтерди алмаштырыш керек, милдеттүү болобузбу? Диплом. Жок деп айтпагыла. Мисалы үчүн мен 1,5 жыл, 2 жыл мурда добуш бергенде Шакиев Нурланбекке добуш бергенмин. Эртең Нурланбек Тургунбек уулу болсо кайрадан шайлоо болуп калабы? Рахмат. Исхак Асматович, мындай болгон, мен башыман өткөн нерсени айтайын, азыр деле ошондой болот. Мен башында Турдумамбетов Мирлан Сами Кожоевич болчумун. Андан кийин мен Сами Кожо уулу Мирлан болгом. Ошондо митирке өзгөрүш керек болду, алмашыш керек болгондо өзгөрүү үчүн атайын күбөлүк берилет. Бир эле кагаз. Ошол күбөлүк жанагы сиздин жана биздин ар бир жаран алмаштырган жарандын баардык документтеринде ошол күбөлүк тиркелип жүрөт. Ошондой экен. Паспортты алмаштырдын кажети жок. Паспорт алмашылып калат да, паспорт алмашылат, ошону менен алмашылат да. Бул жана сиз айткан күбөлүк жанагы диплом, ушул киши мурда ушундай аталат эле деп, ооба, бул киши мурда ушундай аталган, азыр мындай аталып калды деген күбөлүк беришет экен, бир барак. Илгери советтик мезгилде бүт документтер алмаштырат эле деген ошон үчүн. Баардык документтер алмашылбайт экен. Ошол кагаз күбөлүктүн негизинде гана калып кала берет экен. Жакшы, экинчи все-таки жанагы тил комиссия менен кандай бирдикке келе элексиңер же бул экинчи окууга чейин дагы сүйлөшөсүңөрбү? Жана теги деген менен. Бизде комитетте бир аз эки башка пикир болуп калды го. Жооп берип койсун тил комиссиясынын төрагасы. Арбагыла. Исхак агай, бул боюнча мындай маселе. Тарыхый жана илимий өңүттөн караганда тегин деген бир бүтүн сөз эмес, атка кошулган бул адамдын ысымы гана катары кабылдаган. Мисалы, күл тегин, жаш тегин, ай тегин, күн тегин деп кийинки ал. Бул адамдын өзүнүн ысымы. Бул адамдын тегин билдирбейт. Жок, биз азыр адамга ат коюп атабызбы? Жок, негизинен бул ошол тегин деген тарыхый өңүттөн алганда ошол адамдын ысымына гана таандык сөз айкашы болуп келген да. Күл тегин, жолбосо эсен тегин дегендей мааниде. Бизде чыгармачылыкта мисалы көк асабада жаш тегин деп жүрөт. Анан уңгусунда бул тегин деген сөздүн мааниси бул кан тукумунун урпагы дегенди түшүндүрөт. Ошондой деп кабылданган көбүн эсе түрк тилдүү дүйнөгө, түрк дүйнөсүнө таандык түрк тилдүү элдерде. Кыргыз элинде тегин деген ысымдар өтө сейрек кездешкен. Адамдын ысымы. Ал эми андан сырткары кыргыздын салттуу жашоосунда биз кадимкидей адам менен таанышканда ата тегин ким деп сурайбыз. Маселе тек жөнүндө болуп атат. Тек деген сөз зат катарында. Анан фамилия катарында биз эгерде белгилей турсак, анда теги деп өзгөрүлөт. Мен сиздин жеке пикириңизди сураган жокмун. Бизде комитетте айтпадыңызбы? Биздин тил комиссиясы бөлүнүп кетти. 19 киши буга болуп кетти, 5өө буяка болуп кетти. Бирдикке келдиңерби деген мен суроо бердим. Анан сиздин пикириңиз керек эмес бул жерде. Терминология Комиссиянын жалпы пикири кандай болду? Кайсынысы туура? Биринчиден өтө шашылыш келип, бизге терминологияга бул маселени караткыла дегенде, биз терминологияны ошол кезекте, мында кезексиз чакырымын уюштура албай, электрондук форматта гана WhatsApp группа аркылуу гана талкууга койдук дагы, ошондо көпчүлүгү мындай кенен отуруп талдоо мүмкүнчүлүгү болбостон, ар ким өзүнүн пикирин гана билдирген үчүн көпчүлүгү тегин дегенге макул бойдон калган. Ошондуктан мен айткан, эгерде ушул маселени мен эч туура эмес деп айткан жокмун. Мен айтканым, мыйзам кабыл алганга чейин силер сөзсүз бирдикке келишиңер керек. Силер бирдикке келбесеңер эл кантип түшүнөт аны баарын? Силер тилчилер, атайын мамлекет силерге укук берген. Силер бир багытта, бир пикирге келип, жок дегенде көпчүлүк менен кабыл алышыңар керек да. Анан силерде биримдик жок болсо. Исхак Асматович, мындай болуп атат. Баягыда ошо комитетте туура айтып атасыз. Комитетте дагы бул маселе көтөрүлгөн. Биз терминология менен комиссияга барып дагы муну жыйынды өткөрөбүз. Баягыда айтпадык беле? Кийинки экинчи окууга бул баары так болуп келет. Абдан туура. Рахмат. Түштүктө мындай деп айтат. Түү тагин ким деп айтат. Таги деген теги бирби? Таги. Диалект. Өзбекче, бул кайсы тилде болот бул? Түү тагин ким дейт? Алмазбек Акунжанович билет ошондойду гана. Түбү теги дегенби? Ооба. Мындай да, Исхак Асматович, кыргыз болгону, кыргыз атка конгону теги деп эле келген да.
Кечирип коюш, кечирип теги түбү. Биз жанагы докладында да айтып кеткендей, теги деген сөз бул түпкүлүктү түшүндүрөт. Самый Кожо мырза, менин айтайын, мында кыргыз эмес деген сөздөн алыс бололу. Түштүктө айрым жерде диалект боюнча тагиң деп айта берет. Уялбайт муну. Ошол бир эле мааниде туурабы? Теги менен таги деген сөз Бир эле маани, бул эми диалектте ошондой айтылып Мен калат. айтып атам. Диалект. Ошол эле. Таги деген каяктан деген сөз да. Жаңгак бактын түбүндө Туура? деп тагинде отурдум деп калат го. Ооба. Диалектти үйрөнүшүңүз керек албагы. Баарыбыздын билүүбүз. Аны кыргыз эмес деп баа койгон туура эмес да. Туурабы, урматтуу комиссиянын төрагасы? Тил комиссиянын. Ооба, диалект боюнча ошондой эле түбү Ойлонуп тек чыгарып деген алганчы. түшүнүктөн келген. Сөзсүз колдош керек. Только экинчи окууга, үчүнчү окууга силер бирдикке келишиңер керек да. Өтүнүчтөрдүн. Болуп турбу? Рахмат. Рахмат, Исхак Абсаматович. Мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири катары уруксат берсеңиз айтып коеюн. Бул бизде адабий тилдин нормасы деген түшүнүк бар. Ал диалекттер айтыла берет, бирок адабий тилдин нормасы сакталыш керек. Ошол эле, маселе жок. Туура. Кийинки сөз Мураталиев Марат Молдоновичте. Так караша эле болбойт. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Нурлан Сабый кожо, мынау угуп койсоңор, сиз айтып атпайсызбы, теги тегин деген сөздү апеллять этип коюш керек да, кайсыңыз туура. Жаңы бир варианты сиз мындай кылдыңыз, бир варианты бизди мурун ата баягы теги деп эле жүрөт да, тегин деп айтылганын мен билбейм, биз жакта уккан жокмун да, таласта ичине. Анан мынау эл аралык нормаларга бул туура келиш керек да. Анан азыр мен сиз айтып атпайсызбы, вариантты каалаганда алды. Бир эле вариант кылып койбойбу? Мисалы үчүн үчөөбүз бир жакка учсак, бирөөбүз эме уулуу, бирөөбүз мындай болуп калганда, мага түшүнүксүз болуп калат болуш экен. Эми азыр ушу мыйзамды алып чыккандан кийин муну точка коюп туруп эле бир вариантты изилдеп чыгып туруп, ошого кой, ошо менен кетиш керек да. Анан сен каалаганды койгула деген бул мамлекет да. Эртең мисалы угуп турсаңыз ушуну, эртең бул туура эмес болуп калат. Биз үчөөбүз самолет менен учуп барсак, чет мамлекет, үчөөбүз үч башка фамилия болот. Бирөөнү определять этейик да, ошого токтоюк да, ошо менен кетсин да бул. Анан ошо менен жана бизде бар да жанагы башка эме улуттун бир туугандарыбыз. Алар да ушуга өтсүн. Мисалы үчүн Россияга барып паспорт алсаң, алар сени башкача кылбайт, ошо өздөрүнүн закону менен паспорт менен берет. Бизде да ошого өтүшүш керек. Даже кыргыз деп жастырганга өтүшүш керек, азыр жаңы паспорт чыкканда баарын. Муну ушундай кылыш керек, ошондо барып биз баарыбыз кыргыз болобузда 7 миллиондун баары. Это будет очень правильно. Анан бир жанагы мамындай кылбай, эл аралык нормаларга туура келген бир вариантын табган Нурлан Тургунбекович, кандай дейсиз да, ошо эмеси ошо бир вариантты мондой болот деп берсек, анан элде ызы чуу да болбойт, эчтеке болбойт. Марат Молдон деп же Молдон уулу Марат деп ушундай кылып чыгарып берсеңер, ошондо туура болот. Атак мен түшүнбөй калдым, сиз каалаган вариантты койгондой бул мамлекет бирөө эле, бир эле фамилия менен кетишибиз керек да, баарыбыз окшош болуш керек ошон. Кандай дейсиз? Туура эле айтып атасыз, бирок бул жерде мындай болуп калып атат да, 3 киши учуп бараткан болсо деп атпайбыз. Мисал да бул эми, мисал. 3 кыргыз учуп барат. 3 кыргыздын 3 башка каалоосу болуп атпайбы? Мисалы бирөө мен теги деп алгым келет. Туурабы? Бирөө болсо жөн эле Марат Молдон деп кетип баратат. Эми бул мамлекетпиз да. Ооба. Анан кийин ар кимдин каалоосу болбойт да, паспорт бирөө эле болот да, баары окшош болуш керек да. Жок, паспорт бирөө эле, бирок адамдын каалоосу менен алыныш Жок, керек. эми муну каалоо деген болбойт, муну мен түшүнбөйм. Баарыбыздыкы бирдей болуш керек. Единый бир типовой болуш керек бир мамлекетте. Ушундай кылсак. Анда таң улап калабыз Марат Молдонович ар бир адамга. Ар бир адамга таң улап калганда анда Таң улабай эле монча жылдан бери жүрбөйбү. Мураталиев Марат Молдонович болду, баарыбыз жазылып кетти. Ким таң уланды? Ошондой болуп биздин Кыргыздын паспортунда эл деле макул болот. Единый ар кимибиз ар кандай болгон мен ойлойм, туура эмеспи? Анан жаңы айтып атпайсыз документтерди. Справка берет, Абсамат, Исхак Абсаматович айткандай. А эртең биздин мигранттар, мисалы үчүн Россияга иштейин деп барса, ошолорго дипломун бер десе, жанагы биякта башка фамилия болуп, жанагыны көрсөтсөң, это как будет? Юстиция министрлиги айтсаңыз шуну. А жерде биздин мыйзамды карабайт да башка мамлекеттерде. Урматтуу Баары менен келишимчи болбойсуң да, бүт азыр биздин Кыргызстан бүт дүйнө жүзүндө жүрүп атат. Кээ бир жерге барып калса, как вот это, тоже задуматься. Сүйүн тапса. Ошондой бир карап көңүл буруп коюш керек ушуга да. А так колдойбуз, конечно, но мынулардын баарын иштеп чыгып туруп, анан кийин бир эмеге вариантка барыш керек. Вот. Саламатсызбы, жооп берип койсом, Бекзат Ибраимов, калк тартуу департаменти. Жана айтып өткөндөй, киши адам перемена кылгандан кийин ага ар дайым күбөлүк берилет да. Бул которду дегенчи ошол жакта жаңы жана эски аты болот.
ошондон эле мисалында Россия Федерацияга барган киши жаранды эле ошол документти көрсөтсө мен ойлойм. Бир эле Россия Федерациясын айтып аткан жокпуз. Бүт дүйнө жүзүндө жүрөт азыр биздин бир туугандарыбыз. Ошолордун баары менен сүйлөшө аласыңарбы? Уруксатпы Марат Молдонович? Айтыңыз. Бизде расмий мамлекеттик органдардан чыккан документтерди биз Гага конвенциясы боюнча апостиль кылып легализация кылып жиберебиз. Ошондо биз бул жердеги документтердин келип чыгышын тастыктайбыз. Мисалы бирөөнүн диплому башка болуп, тигинде болуп ортодо болсо, биз анын баардыгын катарынан тастыктап беребиз. Бул ошол эле адам. Бул мындай болгон деп туруп. А бүгүнкү күндө эч кандай фамилиясынан өзгөрүү жок болгон учурда деле биз Корея болобу, Америка болобу, аланча деген тиги КНУну бүткөн мончончу жылы деп дипломдорун бүт ошол апостиль кылып биз берип келебиз бүгүнкү күндө. А бул ошол ортодо фамилиясын өзгөрткөн болсо, ишин проблема болбой тургандай кылыш керек да, мен түшүндүм. Проблема болбойт. Бул эл аралык келишим. Ада ушуларды Мирлан Самыйкожо карап коюш керек. По-моему, скорее всего, наверное, единый болуш керек баары. Рахмат. Жарайт, рахмат. Биз сөз